чоң суунун боюн жекелеп, ошол жерде оюна келгенин кылган, жолукканды тыткылап, моокусу канган дөбөт карышкыр болуптур. Ошол өзөндө ээлегенине 50 жыл болот. Бирок ошондо да тойбой, акыры ач карышкыр деген атка конуптур. Күндөрдүн биринде жортуп келатып, бул карышкыр канаты сынган карчыгага кезикти. Кубанычы койнуна батпай: «Ой, мен сени жеймин», деди. «Эмне үчүн, каке?» «Курсагым ачка, таппадым сенден башка», деди карышкыр тилин салаңдатып. Шилекейин агызып. «Андай кылба, каке, мени жегениң менен карыныңа как, жумуруңа жук болбойм. Көрчү мени, аркайган сөөгүм гана турат. Мындан ары бассаң, тиги дөбөдө узундугу бир кулаш чучук жатат. Ошону жесең сонун тойбойсуңбу?» деди карчыга. «Эмесе макул», деди да карышкыр желген бойдон дөбөгө чыгып барды. Айткандай эле бир кулаш чучук жаткан экен. Аны көрө сала: «Ой, узун чучук койгон экен мага буйруп, мен сени жеймин», деди. «Эмне үчүн жейсиң?» «Курсагым ачса, буйруп аптыр сенден башка», деп карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызды. «Жок, каке, мени жегениң менен тишиңе тыгым да болбойм. Андан көрө тиги кырдаашсаң, агулак жүрөт. Ошону жесең, капшыктың чыкпайбы?» Муну укканда карышкыр ичинен кымыңдай түшүп, желип жортуп, кырдаашып, улакка жакын жеткенин өзү да билбей калды. «Ой, улак, мен сени жеймин». «Эмне үчүн?» «Курсагым ачка, ошон үчүн». «Жок, каке, мени жебе. Көрчү, мен кандай арыкмын. Этим көк жашык, каным бир кашык. Мени жегениң менен тойбойсуң. Мына, бул тоонун ары жагында чоң кара эчки бар, ал семиз. Ошону жесең жыргабайсыңбы?» деди улак чепилдеп. Ач карышкыр макул болуп, куйругун көтөрүп алып, даң салган бойдон тоону ашып, чоң кара эчкиге барды. «Ой, эчки, мен сени жеймин». «Эмне үчүн?» «Курсагым ачка, ошон үчүн». «Мен бир жегенден чыкпайм. Анан эртең дагы тамак издемек белең. Андан көрө мына бул өзөнгө барсаң, чоң бооз бээ баткакка тыгылып жатат. Аны 3-4 күн оокат кылбайсыңбы?» «Сеники ырас», деди да ач карышкыр желе жорто өзөнгө келди. Бооз бейни көргөндө көзү кызарып, шилекейи агып, эми жейм деп сүйүндү. «Ой, бооз бээ, мен сени жейм». «Эмне үчүн?» «Курсагым ачка». «Эмесе жакшы болуптур. Оболу мени баткактан чыгарып, анан жегиң». Карышкыр макул болду да бооз бейни араңдан зорго баткактан сүйрөп чыкты. «Эми жейинби?» деп тиштерин кычыратты. «Эми жейсиң, бирок оболу менин туягыма өзүңдүн ким экениңди жазып коюп, анан жегиң», деп бээ туягын тосту. Туягына кат жазып жаткан кезинде бооз бээ ач карышкырды кош аяктап жыга тепти да өзү оюн салган бойдон жөнөп кетти. Ач карышкыр ордунан туруп, сендеректеп басып, арманын айтып баратты. «Карчыганы жебеген кайран башым, кулаш чучук жебеген курган башым, ак улакты жебеген аңкоо башым, кара эчкини жебеген каткан башым, балчыктан байтал сууурган балбан башым, таманын агат жазган молдо башым, тарс эттере тептирип, өлүп кала жаздаган олда башым». Ошондон кийин карышкырдын башынан жарасы бат эле кабылдап, көп узабай өлүп калган экен.